Бүгүнкү чыгарылышта Назира Айтбекова: кулачың жайып кучагың берип жылыта алсаң, денеңде түнөйм. Гүлзат Мамытбектин апасы ыйлап кайрылуу жасады. Сайкалдын мурунку жолдошу Максат Давронов сүйүктүүсүн көрсөттү. Ырчы Сайкал Садыбакасова менен баш кошуп, кийинчерээк эки ажырым жолго түшкөн алып баруучу Максат Давронов жакында үйлөнөрүн берген маектеринен билдирген. Бүгүн болсо менде баары жакшы деп сүйүктүүсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Сайкал Садыбакасова менен Эдил Маматов чогуу жашап жатканын ал деле көрүп үмүтүн үзгөн чыгар. Кантсе да эки жашка бакыт каалайбыз. Назира Айтбекова кызыбыз кээде ар кандай темадагы постторду жазып таң калтырып коет. Жалгыздык жараткан үчүн гана жазылган. Түгөйүңдү таап бактылуу бол деп көрмандары каалоо тилектерин айтышууда. Кулачың жайып кучагың берип жылыта алсаң, денеңде түнөйм. Өмүрдүн аккан дайрасын ачсаң, армансыз сүзгөн кемеңде түнөйм деп жазган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Гүлзат Мамытбектин апасы ыйлап кайрылуу жасады. Мен Гүлзат Мамытбектин апасы болом. Менин кызым балдары менен көчөдө калды. Даже ошол участканы Алимжан ата 41-дегини менин жолдошум Алымкулов Мамытбек $5000 сатып берген Гүлзатыма деп. Ал кожоюн болгондуктан Курманкулов талантка акчаны берген. Эми ошол күндөн ушул күнгө жери Курманкулов ошол үйгө ээлик кылып келатат. Менин кызымдын мойнунда отуруп, менин кызымдын тапкан акчасына үйдү салып, менин кызымды ошол жерге даже прописка жасап атыптыр. Балдары менен кызым 2015-жылдан бери ошол кишинин токмогуна чыдай албай көчөдө квартиралап жүрүп атат. Кызымды уруп согуп отуруп, көгала койдой соет эле. Өлөрүнө, тирилерине карабайт эле бул мукачы. Ошого чыдабай кызым үйдөн кеткенге мажбур болду. Эмне дегенде ал колундагы пистолет менен 3 айлык баласы менен 3 баланы жетелеп түнкү саат 1-де чыгарып койгон. Эми болсо балдарымды алам деп Гүлзаттын үстүнөн жаман иштерди уюштуруп Гүлзатымды кордоп бүттү. Эми неберелеримдин кордолуп аткандагысына мен чыдай албай калдым. Неберелерим боздоп атышат, ыйлап атышат. Барбайбыз камкорго. Биз андай киши менен жашабайбыз деп. Сооронбай Шарипович, калыстыгыңыз артык кишисиз, эл башкарып атасыз. Сизде да уул кыз бар. Ошондуктан калыстык менен карап, ушул ишке көз салып коюңузду мен катуу суранам. Эмне дегенде чоң сыноодо турабыз. Ошол Курманкуловдун эжеси мага чалып айтат, кыз кыйналып атат. Эгер ошол кыз өзүнө кол салып койсо, сен да жооп бересиң дейт. Кыз алардын колунда. Бирок кыз чүкчөйүп, сөксөл болуп бүткөндөгүсү көрүнүп турат. Солнечные блики, рассветы туманны, мама, залечи мои открытые раны. Буяктагы балдардын обращениясын өзүңүз окудуңуз. Анан мен ушул кичинекей балдарча жокмунбу деп, мени дагы жашап калган кезде, башымда бактымдан айрылып калган кезде калыстык кылабы деп сизге жазып жатам. Сооронбай Шарипович, жөңдү буруп калыстык кылып коюшуңузду мен сизден тизе бүгүп эне катары суранам.